Өкмөттүн алдында түзүлгөн атайын комиссия ылдамдыкты ашырып айдоо, туура эмес токтоо же маневр жасоо, аралык сактабай жол чырактын белгилерине баш ийбөө сыяктуу жол эрежелерин бузууларды талдап чыгышкан. Ага ылайык министрлер кабинети коопсуз шаар долбоорунун алкагында кээ бир жол эрежесин бузгандарга салынуучу айып пулдун өлчөмүн төмөндөтүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Анын негизинде бузуулар кодексиндеги 2-1-неге өзгөртүүлөр сунушталууда. Өкмөттүн демилгеси боюнча айып пулдун өлчөмү ошол бойдон калат. Бирок жол эрежесин бузгандар айыпты 15 күнүн ичинде төлөсө 70% арзандатуу каралган. 1000 сом өлчөмүндөгү штраф боло турган болсо 15 күнүн ичинде төлөсө 300 сом төлөнөт. Эгер 3000 сом өлчөмүндөгү айып пул боло турган болсо, бул дагы ошо 70% дагы айып пул төлөнө турган болот. Ал эми ошол 15 күндүк мөөнөт өткөрүлүп жибериле турган болсо, кайра эле мурунку процедура менен ошол айып пул толугу менен төлөнөт. Андан кийин дагы кенебестик кылып, дагы эгер төлөбөй жүрө турган болсо, бул маселе баягы туумдар жаралып, андан ары уже мажбурлоо аткаруу боюнча өзүнүн баягы мыйзамдык жолу бар, ошол өлчөмдө каралат да кайра эле. Айрым жол эрежелерин бузуу боюнча айып пулдардын азайып жатканын айдоочулардын көпчүлүгү кубануу менен кабыл алышууда. Анткени кээ бирде стоп линия сыяктуу жол чийиндерин байкабай тебелеп алган учурлар болот. Ал үчүн чоң штраф келип, тапкан ташыганын төлөөгө мажбур болуудабыз дешет. Идеальныйды эч ким айта албайт, анткени болот нарушение. Обязательно. Анан 70% дегенге мен буга абдан туура кошулам. Абдан жакшы. Учурунда төлөп койсо 70% скидкасы абдан жакшы. Жеңилдик болсо жакшы болот да. Эл азыр кыйынчылыкта кризис болгондуктан айынан канчалык жүрүсү ошончолук жеңилдик. Өткөндө мен да бир жолу штрафка түштүм, например, 1000 сомго түштүм. 70% болот деген, барсам 70% жок, эч кандай 500 сом как положено жарымысын төлөдүм и всё да. Эми иштеп аткан адамдарга эми билинбейт. Вот именно машина менен эптеп-септеп такси болуп иштеп жүргөн адамдарга дагы кыйын да бул нерсечи, действительно. Анан кийин негизи кичине азыркы убакытка карап, ситуацияга карап кичине түшүрө турса болмок да эми. Айыптардын өлчөмүн азайтуу боюнча мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңештин жалпы отурумунда биринчи окууда каралды. Бирок анда бир катар мүчүлүштүктөр бар деп депутаттар аны кайра тармактык комитеттин кароосуна жөнөттү. Буга чейин дагы эл өкүлдөрү тарабынан айып пулдун өлчөмүн азайтуу тууралуу демилге көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев да адам ден соолугуна олуттуу зыян келтирбеген айрым жол белгилерин бузуулар боюнча, мисалы көчөлөргө орнотулган кээ бир жол белгилерде маселе бар экенин айтат. Концепциясын колдойбуз, экинчи окууда дагы карап көрөбүз. Анткени баягы учетко алынбай калган мүмкүн дагы бир жол эрежелери бардыр. Мисалы, өткөнгө сүйлөшкөндөн бир неме калып калыптыр. Айрым учурларда жана знактар бар. Знактардын деле өтө мындай коркунучтуу эмес знактарды, мисалы, эске алынбай калыптыр да. Бирок ошол эле учурда 5000 сомдук штраф келе турган бир знактар бар экен. Аны көрбөй калышы мүмкүн кээ бир учурларда, же атайын эмес өтүп кетиши мүмкүн да. Ошондо 5000 сомдук штраф бар экен. Мына ошондагы ошондой штрафтардагы эске алынбаган штрафтарды экинчи окууда өзгөртүү киргизебиз. Эске салсак, коопсуз шаар долбоору 2019 жылдын 12 февралынан тарта Бишкек шаарында иштей баштаган. Айып салуу 4 марттан тарта ишке кирген. 2021 жылдын 26 мартына чейин 2.339.000 ашуун жол эрежесин бузууга атталган. Мындан мамлекеттик казынага 1.575 сом түшкөн. Ошол эле мезгилде адистер айдоочулардын жолдо жүрүү маданияты да өзгөрдү деп айтып келишет. Ал эми жол эрежесин бузган 215.000ден ашык айдоочу айып пулун төлөбөй жүрөт. Өкмөт тарабынан сунушталып жаткан мыйзам долбоору кабыл алынып күчүнө кирсе, болжол менен бюджетке 367 миллион сом түшпөй калуу коркунучу бар. Рахат Жаныбекова, Турган Ниязов, НТС.